Tuxumsuzluk, erkeklerдин tuxumsuzluğu bул өзү аябай чоң тема. Аны бир саатта, жарым саатта айтып бүткөнгө болбойт. Азыр биз эми эл бизди карап көрүп турат. Ошон үчүн мен элге түшүнүктүү болуш үчүн элдин тили менен, жалпак тили менен элге түшүндүргөнгө аракет кылам. Кыскараак кылып түшүндүргөнгө аракет кылам. Эркектердин туxumsuzluğu бул турмуш кургандан кийин аялы менен 1 жыл жашап, контрацептик каражаттарды колдонбой, балалуу болбосо, аялдын боюнда болбосо, бул tuxumsuzluk деп айтылат. Первичный бесплодие деп коет. Анан кийин бир балалуу болуп, анан 2 балалуу болуп, анан балалуу болбой калгандар да бар да. Булар балалуу болбой, бул экинчи вторичное бесплодие деп коет. Муну tuxumsuzluk деп коет. Эркектерде tuxumsuzluктун негизги негизги 2 себеби бар. Bunu ekskretorunu бесплодие деп коет бири, анан секреторну бесплодие деп коет. Секреторну бесплодие дегени бул ушу эркек кишинин баягы тукум калтада сперматозоидтун пайда болушу процесси жүрбөй калат. Себеби ал тукум негизинен нарагынан өрчүбөй калса, размери кичик болуп калып кетип, ушу именно сперматогенезди жүргүзө албай калып, ушунун айласынан баягы tuxumsuzlukка чалып калат да. Анан кийин баягы экскреторный бесплодие дегени бул эркек киши нормал абалда болот, тукумдары да нормал абалда болот, только кайсыдыр бир оорунун жаман оорулар менен ооруп калса, мисалы үчүн шамалда көп жүрө берсе, же болбосо бир жыныстык жол менен жугуучу ар түрдүү оорулар бар. Булар өзүнүн осложнениясын тийгизип, терс тасын тийгизгендиктен баягы сперма чыгып кете турган канал жабылып калат. Бул экскретордук бесплодие, tuxumsuzluk деп коет. Ушул основном 2 түргө бөлүнөт эркектердин tuxumsuzluğu. Эми бунун себептери, tuxumsuzlukка алып бара турган себептер көбүнчө ошо экскретордук tuxumsuzluk учурайт. Бунун себептери, мисалы үчүн, баягы балагат кезде ар түрлүү жаман жолдорго жүрүп кетип, ар түрлүү жыныстык оорулар менен ооруп, мисалы үчүн дарылана албай калып, акчасы жок болуп калат, же болбосо бир башка мамлекеттерге барып, ушундай бир жаман жолдорго жүрүп калып, ал жерде дарыланганы, мисалы үчүн медицинага кайрыла албай калышы мүмкүн. Мисалы үчүн трихомониаз, гонорея, уреоплазма, микоплазма, хламидия, андан тышкары көп оорулар бар, башка оорулар бар. Ушул оорулардын кесапатынан баягы сакайбай жүрүп, организм өзүн өзү сакайтыш үчүн баягы микробко каршы күрөшкөндө баягы өз каналдары жабып алат. Баягы сперматозоид чыга турган канал жабылып калат. Ошонун эсебинен экскреторный бесплодие келип чыгат. Азыркы учурда мисалы үчүн элдин, мисалы үчүн өзүбүздүн мына Ош шаарында деле канча деген инелерибиз мисалы үчүн башка өлкөлөргө барып иштеп келип атат. Бул жагы Америкадан тартып, бул жагы Кореяга чейин барып иштеп келип атышат. Россия менен жерде эле болуп калды азыр биз үчүн. Ошол жерде мисалы үчүн курсагы тамак ашка тойгондо тоет, тойбосо тойбойт, иммунитети слабый болот, шамалда бутунан сыз өтүшү мүмкүн, простатит оорусу менен ооруп калышы мүмкүн, жана башка оорулар. Андан сырткары баягы жаман жолдо, баягы жаман кыздар менен сүйлөшүп, ар түрлүү ооруларды жугузуп алышы мүмкүн. Ушунун баарын вактыда дарыланбаса, вактыда врачтарга кайрылбаса, бул tuxumsuzlukка алып келиши мүмкүн. Мисалы үчүн азыр айтып өтүп кеттим, ушул мисалы баягы бутунан сыз өтсө, баягы простатит оору деген бар эркектерде. Ушул оору көбүнчө ошо tuxumsuzlukка себепчи болуп калат. Tuxumsuz экскреторный бесплодие кылбаса да дагы, анын спермасынын сапатын жоготот, процентин түшүрүп салат. Анан лейкоциттер пайда болуп, ошол сперма өзүнүн туруктуулугун жоготот. Бул простатит оорусу. Андан сырткары именно простатит оорусун деле козгой турган микробдор ушу tuxumsuzlukка да алып келиши мүмкүн. Азыркы сиз айтып өткөн ушу уреоплазма, микоплазма, хламидия, трихомонада, гонорея жана башка оорулар, булар ошо организмге түшкөндөн кийин булар жыныстык жол менен жугат. Биринчи аны айтып өтүшүбүз керек. Жыныстык жол менен жуккандан кийин шарты бары лечение кылганы кутулуп кетиши мүмкүн. Ушул момент, ушул учурда. Бирок кебир балдар, мисалы үчүн биз Ошко келет дагы, мен шартым болбой калды, акчам болбой калды, медициналык баягы немеге врачтарга кайрылайын десе кабыл албай коюшу мүмкүн. Башка мамлекеттерде ушундай.
Onun için özünчө bir dokumenттери болуш керек. Ушул учурларда булардын достору же bir башка bir тууган уругу анысы мунусу буларга совет берет. Мына таблетканы алып ичип кой, бул таблетканы ичип кой деген сунуштарды берип, баягы таблетка менен какой-то симптомдору басылат. Баягы мисалы үчүн выделение уретрадан чыгып аткан болсо ал токтоп калышы мүмкүн. Зуд жжение болуп аткан болсо ал токтоп калышы мүмкүн. Мен жакшы болуп калдым дейт, 2-3 күн таблетка, 5 күн таблетка ичип койгондон ушул бойдон ол кете берет. Ол өзүнү ооруп атканын унутуп калат. Бул организмде микроб толук өлбөй калат. Андан кийин бул микроб организмге өзүнүн уже осложнениясын, баягы бүт сперма чыга турган каналдарды, простатит оорусуну, цистит оорусуну, пиелонефрит оорусуну, ушул зара чыгаруучу органдардын баарына зыянын өзүнүн терс таасирин тийгизет да. Бул уже бизге келген учурда бул уже хроник өнөкөт формага өтүп алган болот. Өнөкөт формага өтүп алган болот. Биз аны уже мисалы үчүн бир микроб сиз айтып өттүңүз, мына азыркы микробдордун организмде 3 түрү да болот булар. Биринчи түрү жуккан учурда I формада болот, иммуноглобулин I форма деп коет. Экинчиси организмде О түрү формада жүрүп өзүнө зыян тийгизген убактысы бул М форма деп коет. Анан үчүнчүсү бул Ж форма деп коет. Ж уже хронический форма, организмде туруктуу жашайт, бирок уктап алат. Качан бул бассейнге түшүп секирсе же бул переохлаждение деп коет. Суукка чыкса, же бутунан сыз өтсө, бир иммунитети түшсө, же какой-то бир грипп болсо, баягы уктап аткан микроб иммунитет түшкөн эсебинен баягы өзү ойгонот. Ойгонуп өзүнүн терс таасирин тийгизип, туалетке каттатып, жана башка ооруларга алып, баягы организм кыйнап баштайт. Бул уже М формага айланып алат. Ушун үчүн баягы кээде биз дабагерлер адашпашыбыз керек. Мисалы үчүн ушул пациенттин айтып аткан даттануусуна карап туруп, жалыптарына карап туруп, буну кандай анализге жөнөткөндү бир туура билишибиз керек. Мисалы үчүн мен кече жакында жугуздум десе, аны I формага текшериш керек. Анан кийин мен ооруп атам ушунчадан бери десе, М формага текшериш керек. Мен ооруп өтүп кеттим, бирок ушул симптомдар бар менде десе, аны Ж формага текшериш керек. Ушундай өзүнүн бир диагностикалык немелери бар да, өзгөчөлүктөр. Ошону биринчи очередте азыркы айтып өткөн микробдор, андан сырткары дагы жаман оорулордун түрү көп го. Баягы ЦМБ, ВПГ, уреоплазма, миокоплазманы айтты, гарднерелла, кандида, сифилис, спид деген оорулар бар. Булар баары жыныстык жол менен жугуучу оорулар болуп эсептелинет. Булар организмди мисалы үчүн трихомонада гонорея бул сразу выделение берип 3 күндүн тегерегинде выделение берип симптом берсе, мисалы үчүн хламидия, уреоплазма булар выделение бербей организм секин артка тарта берет, өзүнүн терс таасирин тийгизип бесплодияга апарып коет. Аны ал жугузуп алган инсан аны билбейт, түшүнбөйт. Оны анализ алганда менде ушундай бар бекен деп кээде таң калат. Мисалы үчүн бизге көбүнчө ошо тукумсуздук менен, жыныстык алсыздык менен, баягы уруктук суюктуктун бат түшүшү менен ушундай оорулар өтө көп кайрылат. Ушулардын баарыны биз диагноз кылып анализдегенде именно ушул микробдорду табабыз, шамалдаш простатитти табабыз, ошого жараша буларга лечение беребиз. Көпчүлүк биздин мусулман калкыбызда үйлөнгөндөн кийин 3 айда эле чуркап баштайт. Аны тек коюш керек, себеби 3 айда бири-бири менен жакшыраак таанышсын, булар жашасын. Мисалы үчүн ушул үй бүлөлөргө атайын гинеколог бар, гинеколог подростков деген, уролог, андролог дабагерлер бар. Барса биз кеңешибизди беребиз. Сен мындай кылышың керек. Ал мисалы үчүн жаштар түшүнбөшү мүмкүн. Мисалы үчүн балалуу болуш үчүн кандай эрежелери бар, кандай тамак аштарды жеш керек, кандай тамак аштардан качыш керек. Мисалы үчүн азыркы жаштарды ушул учурдан пайдаланып айтып өтүп кетейин. Көбүнчө баягы тез татымга берилип кеткен. Тез татым, баягы ар түрлүү суюктуктар бар, газдуу суусундуктар бар, жеңил тамактар бар. Булардын баары организмге зыян. Bunun составында көп химикаттар бар, даам берүүчү заттар бар. Булар организмге түшкөндөн кийин организмде иммунитетти түшүрөт. Биринчиден. Организмде эң назик клетка бул сперматозоид болуп эсептелет. Сперматозоид анда химикаттарга туруктуу эмес. Ал тез эле өлүп калат. Эркектин сперматозоиддун составында 2 кыл сперматозоид болот да. Бул бири XX, бири XY. XY-тери бул эркек уруктар, XX-тер бул кыз уруктар болуп эсептелет. Ушу канча химикат таасир эткен сайын биринчи болуп эркек уруктар өлүп калат.
баа назикирак болот. Анан кыз уруктары калып калат. Көп айтат, мисалы мен кызды болтам дейиш мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Олорго да атайын советибиз бар. Ошон үчүн баягы тез татымдан баягы келген, мисалы үчүн бизге совет алыш үчүн, бизден кеңеш алыш үчүн келет да. Келсе, ушуларды айтышыбыз керек. Мындай тамактанышыңыз керек. Мындай суусундуктарды ичпешиңиз керек. Мындай спорт менен машыгышыңыз керек. Мыналарды жешиңиз керек деп биз сунуш беребиз. А кыздарды гинекологдор бар, гинеколог подросток. Мынандай ай сүрсө мынандай болот, мынандай убакта мындай кошулуш керек. Мындай баарын түшүндүрүп бере турган дабагерлер бар. Только биздин элибизге ушуну биз ушул учурдан пайдаланып телевиденияга чыкканда баягы интернет, YouTube ошогон маалыматтарды бергенибизде ошолорду айтып өтүшүбүз керек. Элге пайдабыз тийиш үчүн дабагерге кайрылса, дабагер кеңеш берет. Ошон үчүн мана ажырашып кеткен үй бүлөлөр кандай советиңиз бар деп атасыз. Дабагер эч качан үй бүлөнү ажырашканга ушу себепчи болуп калбайын деп аракет кылат. Мисалы үчүн мен өзүм канча аракет кылам. Бизде Борбордо мен ошол адам репродукциясы борборунда 19 жыл иштеп келдим. Азырга чейин брак семья деп коет атын. Ушул жерде көп 19 жыл ичинде ар түрлүү үй бүлөлөр келди. Ушул ажырашпаш үчүн колуңуздан келген аракет кыласыз. Кээде жалган сүйлөйсүз, Алла кечирсин деп, ушул үй бүлөнү сактап калыш үчүн. Анализдерин колуга бербейсиз. Себеби бирине берсеңиз келип алып аялым көсүнө жамандай, өз бири-бирине семейный конфликт болуп кетиши мүмкүн. Кээде кайнатасы, кайненеси келип анализ сурайт. Уларга айтабыз, сен балаң жетелеп кел, анан кийин совет берели деп. Үй бүлөнү сактаганга аракет кылабыз. Негизи баланы бере турган Алла Таала. Биз жолдо себепкер адам. Алла Таала бере турган экен, аны бүт мусулман панда билет. Панда билет дагы. Ошон үчүн доктурду себепчи деш керек дагы. Үй бүлөнү кармап туруш керек. Бере турган Алла Таала качан берсе, ушул убакытты күтүш керек сабыр менен. Алла берет. Onun үчүн жакшылап сураш керек. Алла Таала бериш үчүн намазын окуп, ибадатын кылып Алла Тааладан сураш керек. Анан себебин кылыш керек. Анализдерди тапшырыш керек. Көрүнсө баары жакшы болот. Бизде мурун 2005-жылдары биздин ошо облустук адам репродукциясы борбору брак семьяга бага ЗАГСтан үй бүлөнү турмуш кура турганда жөнөтөт эле. Барып текшерилип кел деп. Текшерилип кел десе бизге келип балдар уролог бизден көрүнүп, бүт анализдерди кан, мазок, спидке кан, сифилиске кан, спермограмма тапшырып, анан келинчек боло турганда аны гинекологду текшерип, биз печать басып годен деп берет элек. Азыр андай жоголуп кетти. Азыр ЗАГС кандай шарт менен уруксат берет, аны билбейм мен. Бирок биз акимиятка кайрылганбыз. Ушул 2008-2009 жылдары бизге ушул кайрылса, кийин ушул тукумсуздуктун алдын алат элек. Ар түрдүү генетический оору менен Дауна жана башка оорулар бар. Ошолор менен баланын төрөлүшүн азайтат элек, же болбосо жокко чыгарышыбыз мүмкүн деп берет элек. Бир-эки адам келет, анан кийин дагы келбей калат эле. Эми дальше кандай болуп атат билбейм. Бирок азыркы жаштарга мен мисалы үчүн ыраазымын. Себеби көп өздү эле келет. Мисалы үчүн мага келет, десятеке дейт, мен бир айдан кийин турмуш курушум керек. Ошого мен бир сыйра текшерип көрүп коюңчу, мен кандай акыбалда экенмин дейм. Мен молодец дейм. Анан болгон анализдерди жазып берем. Мисалы үчүн спермограммадан тартып кан анализи, мазок, жанагы спид, ВИЧ бүт баарын жазып беребиз. Сен таза экенсиң, молодец деп тутап жөнөтүп коебуз кээде. Кээде кемчиликтери болсо дарылап оңдоп коебуз. Кээ бирлери келет, мен алыста иштеп келдим. Мынандай жыныстык алсыздык бар менде мынандай бар. Ушулардын баарына айтса, өзүн уялбай доктурга келгенде уялбай айтыш керек. Жаштар азыр мурда эркектер көп кайрылбайт эле андролог дабагерлерге. Андрология мына азыр Кудай буйрса Ошто бир 10 жылдан бери өнүгүп баратат. Бөйрөк бул каналдын башы болуп эсептелинет. Организмде ушул заара чыгаруу каналынын башы ушу бөйрөктөн башталат да. Бөйрөк жакшы иштесе, бөйрөк организмде керек эмес заттарды толук бөлүп чыгарса, организм кыйналбайт. Мисалы үчүн биз айтып өткөн бүт жыныстык жак менен жугуучу оорулар, эгерде ушул
жыныстык мүчөнү каналдан барып зара канал аркылуу бөйрөккө чейин чыгышы мүмкүн. Бөйрөктүн оорусу негизинен көбүнчө пиелонефрит оорусу деп коет. Ал бир жактан, эки жактан болушу мүмкүн. Анда обострениясы, курч мезгили болот, анан кийин өнөкөт формасы болот. Анан кийин өнөкөт формасыны уктап аткан убактысы болот, обострениясы, ремиссиясы болот. Бөйрөк оорусу негизинен баягы бутунан суу өткөндө, анан кийин көбүнчө баягы ар түрдүү грипп менен ооруп калып атабыз. Баягы шамалдаш деп коет. Баягы ысыктан суукка, сууктан ысыкка киргенде терилеп, анан иммунитети слабый адамдарда, каны аз адамдарда ушу бөйрөк оорусу көп кездешет. Бөйрөктүн ушу козгой турган микробтордун эки түрү болот өзү. Биринчиси специфический микробтор деп коет, экинчиси неспецифический микробтор деп коет. Баягы специфический микробтор биз жанагы айтып өткөн микробтор эле ошо канал аркылуу барып ошол жерге орношуп алып туруп, ошол бөйрөктө пиелонефрит оорусуну, анан барып ар түрдүү башка ооруларга да осложнениясы алып келиши мүмкүн. Анан кийин неспецифический дегени бул жөнөкөй микробтордун активациясы, мисалы үчүн стафилококк, стрептококк, эшерхи коли, ошо жөнөкөй микробтор болот. Зары аркылуу барат дагы, мисалы үчүн отуруп калат. Көбүнчө баягы бөйрөк туз топтоп, таш топтогондо ошо таштын составы өтө микроб көп болот. Ошолор обязательно ошо пиелонефрит оорусуна алып келет. Пиелонефрит оорусу өзүнчө организмден туздарды жакшы чыгарбай, өзүнчө таш оорусун алып келиши мүмкүн. Биз мисалы үчүн мына элибиз көрүп отурат телевидениеден, мен мага кайрылгандарды көбүнө жазып берем. Мисалы үчүн ошол азыр эле айтып өтүп кеттим. Баягы химикат заттарды азыраак жегиле деп. Мисалы үчүн көчөгө чыксам эле баягы сигарет насыбай тартып аткандарды көрөбүз. Анан эмне мүмкүн эмес деп коем. Кээ бири сүйүнөт, кээ бири жиникелет. Анан кээ бирин карасаңыз колунда ар түрдүү баягы баночкада ар түрдүү химикат суусундуктар бар. Энергия бере турган жана башка. Аны көп ичип алып больницага түшүп калгандар канча. Ичип жүргөн ушунун бүт организмге кирет дагы баягы сперматогенезден сырткары аны иммунитетин түшүрүп салат. Организмде иммунитет түшкөндөн кийин организмде вес бүт оорулар козголушу мүмкүн. Бүт вирустар турушу мүмкүн. Азыркы ковид деле иммунитет жеңип атат. Ковид оорусун делечи. Ошон үчүн туура тамактангыла деп айтабыз. Себеби мен айтам, өзүбүздө мына жаңгак, бадам, мейиз, таза бал, асалды аралаштырып же, домашний тукум болсо, үй токтун тукуму болсо ошодон жутуп тургула дейм. Сүт, айран, Кудайга шүкүр кеңири бизде. Сүт, айран, ошон сүт азыктарын көбүрөөк колдонуш керек, ошолорду жеш керек. Анан кийин дагы менен балык жеп тур дейм. Анан кийин чеснок, пияз, кам жеп тургула деп айтабыз. Физкультура менен машыгып тургула деп айтабыз. Баягы иммунитетти көтөрө турган биздин Кыргызстанда Кудайга шүгүр азыркы мисалы башка өлкөлөргө салыштырмалуу бизде таза тамак аштар көп. Бизде таза этибиз бар, сүт айраныбыз бар, таза кымыз бар. Ошонун баары иммунитетти көтөрө турган заттар болуп эсептелет, азыктар болуп эсептелет. Ошон үчүн ошол таза мисалы үчүн компот жасап койсо үйдө компотту ичпей, пепси алып келип же болбосо бир башка суусундукту көтөрүп келип ичет мисалы үчүн жаштар. Ошонун баары эми өзүнүн туура мисалы үчүн өзүм деле ичким келип кетти мисалы үчүн, бирок баарынын өзүнүн немеси бар да, иче турган, ичет экенмин деп саардан кечке ичкен мүмкүн эмес. Тамак аштар, таза тамак аштарды ошолорду колдонуш керек негизинен. Жаштар үй бүлө курам деген жаштар мисалы үчүн мисалы алыс журттарда иштеп келип, анан тыйын тыпыр кылып, биздин мисалы үчүн азыркы шартта, азыркы заманда ушундай жигиттердин саны көп. Мисалы үчүн алыскы журтта иштеп келип, тыйын тыпыр таап келип, анан үйлөнөм деп өзү наракта тамак ашынан кыйналат. Ысык тамак аш жасап бере турган адам жок болуп калышы мүмкүн. Андан сырткары баягы суураак жерде иштеши мүмкүн. Үй бүлө шарты мисалы үчүн 5-10 киши бир комнатада туруп калышы мүмкүн. Баягы комната ысык болушу мүмкүн, суук болушу мүмкүн. Ушунун баары баягы жигиттерге, мисалы үчүн кыздарга деле ушу өзүнүн тестасын тийгизет баары. Албетте келгенден кийин ушу план менен ушу мисалы үчүн
үйлөнө турган болсо урол кандыралык дабагерлерге кайрылып, мен мына числодо же болбосо мынанча айдан кийин турмуш курайын деген ниетим бар. Ошол мени бир сыйра текшерип коюң десе, биз өзүбүз керектүү кыла турган иштерибизди кылып, баары керектүү советтерди беребиз, кеңешибизди беребиз. Мисалы үчүн анализдер чыккандан кийин кандай кемчилик болсо ошону чече турган дарылоо ыкмаларын, анан керектүү анализдердин баары бар азыр. Ошонун баарын колдонсок болот. Кыздарыбыз деле ошондой өзүн этият кылыш керек сууктан, ар түрдүү тамак аштардан, анан жеңил жүргөндөн, анан баягындай жаман жолдордон балдарыбыз, кыздарыбыз кайтыш керек, жүрбөш керек. Ал жол мусулмандарга туура келбей турган жол. Ошолордун этият болуш керек. Ата энеси тергеп туруш керек. Азыр эми телефондон тартып, телефонсуз жашай албай калдык. Телефондо деле ушул жаштар керек, ушул пайдалуу жагына колдонсо, мисалы үчүн бир жумушта керек болсо ошого колдонсо, ону ачып алып ар нерсе керек эмес нерсенин көп убактысын бекерге кетиргендин кереги жок. Одан пайдалуу нерселерди алып ошолорду колдонуп турмуш үчүн жакшы жагына пайдаланса болот да. Баягы тукумсуздуктан сырткары балалуу болуп мойнунан түшүп калган толтура, бу ичинде өспөй калыптыр деген толтура. Бунун баары ушул туура эмес жүргөндүн, туура эмес тамактангандын, ошого окшогон дагы иммунитети түшүп кеткендиктин. Кана дагы кайсы бир, мисалы үчүн эми азыр ковид деген бир оору, мына азыр бизди 3 жылдан бери кыйнап келатат элибизди. Ошол оору деле өтө көп терс таасирин тийгизип атат ушу тукумсуздукка. Азыр мен ошо илимий макала даярдап жатам. Бунда ошо 50-60 кишинин, ошо ковид менен ооруган кишинин оорубай турган анализдери бар болчу менде. Ооругандан кийинки сперматозоид анализдерин канчалык деңгээлде түшүп кеткендигин далилдеп, ушуну илимий макала даярдап атам. Ковид оорусу эркектер үчүн, жаш балдар үчүн өтө өзүнүн ушул жаман таасирин тийгизип атат. Спермогенезди түшүрүп, сперматогенез кээ бирки балдарда жүрбөй калып атат. Ошол эле учурда канча кыздар боюнда, келиндер боюнда болуп, өспөй калып, ошонун ковидтин терс таасиринен, ковидтен ооругандан кийин иммунитет түшүп кеткендиктен, ушу баланы эптеп эсен аман төрөй албай, баланы чоңойто албай ичинде, ошо ичинде набыт болуп аткандар деле көп. Ошого бүт ушул вирусный болезньдер, ЦМВ, ВПГ, уреоплазма, микоплазма, хламидия, краснуха, таксоплазма, эми ковид кошулуп калды. Ушулардын баары өзүнүн терс таасирин тийгизет. Ушулардан алыс болуш керек, алыс болуш үчүн таза жүрүш керек, жакшы тамактаныш керек.